Арашан боюнча жамаат болуп отурат туугандар, арашанчы туугандар. Ошондо бир дамланы кошуп алыш керек экен деп койдум. Сооданын усулдары, сооданын шарттары, аласа бересе мамиле, карыз маселеси, бирөөнүн коюну, бирөөнүн короосун жамандаган маселе, бирөөнүн короосуна баргандагы тартиптер, кандай кылыш керек, кандай эрежелерди коюш керек. Негизи бирөөнүн үйүнө кирип барганда эмнелерди көрсө болот, эмнелерди көрсө болбойт. Бирөөнүн коюнун сатып алып атканда кандай келишимдер болот. Азыр мисалы козулар ооруп атат. Көп козулар, мындай ачыгын айтайын, шарп болуп ооруп атат да. Көп койлор ошо козулар шарп болуп, ал шал сыяктуу тура албай атат да. Козуларды брон кылып койгон адамдар бар бүгүнкү күндө. Мен да бир брон кылгам козуларды бирөөлөрдүн барып. Вот ушундай маселелерди же кагаз жүзүндө же ооз-экиби бир дамлаларды алып барса, баягы отуруштарга, аштаргачы кошуп алып, анан ошолорду бир видео чыгарып койсо, силерди көрүп биз үлгү алсак дегендей сөз да. Анткени кээ биринин короосуна барганда, мисалы сурабай эле бирөөнүн коюн барып кулактарын өлчөп береткен шустрый болуп, барып бойлорун өлчөп береткен, метр салып акырдаттап эле. Ошол анан бирөөнүн коюн сатып атканда бирөөдөн алдым десе, аны барып жамандап, кой ал өзү мындай да, ал мындай жаңы баштаган, анан тигиндей мындай, анын кочкору бурак, анан мындай жок. Береке адал соодада болот экен туугандар. Ошон үчүн эгер өзүңүздүн корооңуз көтөрүлүшүн кааласаңыз, эч качан бирөөнүн короосун жамандабаң. Бирөөнүн короосун мактай бериң. Алла Таала сиздин корооңуздун кадырын ушунчалык көтөрүп коет да. Ушуга окшогон маселелерди урматтуу арашанчы агаларым, досторум, абаларым бир мындай карап коюшубуз керек экен. Мен туура түшүнгүлө. Просто мен деле өзүм жаңы баштоочумун, анан эмне эле бул өзүнчө акылдуу болуп атат дебегиле болгону. Өзүм байкаган нерсеми айтып койдум. Ушуну тууралап алсак узакка барат экенбиз.